Көптөгөн партия лидерлери менен жолуктук, коомдук ишмерлер менен жолуктук. Бүгүнкү күндө уже 2 күндөн бери ошолор менен жолугуп отуруп, бүгүнкү күндө көпчүлүк коомдук ишмерлер, партия лидерлери, саясий уюмдардын башчылары, жетекчилери бардыгы ынанып атышат. Себеби чынында эле ошондой. Айланып тегеренип биз баары бир ошол мыйзамдуу талаага келишибиз керек. Мыйзамдуу талааны биз түзүп бердик. Биздин гана ошол уюм, биздин гана мүмкүнчүлүгүбүз ошо мыйзам талааны түзүп бердик мамлекетке. Мына кечээ күнү эле бирөөлөр биз дагы жогорку кеңештин депутаттарын чогултуп ушундай мыйзамдуу талаа түзөбүз деп аракет кылышты эле. Эми бул биринчиден ал мыйзамсыз. Себеби дегенде премьер уже бар, спикер уже бар. Аракет кылышты эле, колдорунан эч нерсе келбеди. Себеби аларга адамдар ишениш керек, коом ишениш керек. Аларга мына ошол депутаттар ишениш керек. Бизге ишеним көрсөтүп, депутаттар келип, толук мыйзамдын чегинде премьер-министрди шайлап, спикерди шайлап бердиби? Демек ушуга макул болуш керек. Башка айдасы жок. Ансыз кылбай алар мына биз билебиз кимдер бүгүн дестабилизация уюштуруп атат. Анча-мынча тыйын тыпырлар таркатып аткандарын, анча-мынча тамак аш таркатып, ал тамак ашына ар нерселерди кошуп аткандарын деле билебиз. Керек болсо ал адамдарды пофамилийно айтабыз жакында. Эгерде ошол саясатчылар жакында ошол коомубузду тынчтыкты токтотпосо, тынчтыкты бузуп, мына бул өздөрүнүн арам иштерин токтотпосо, аларды ар биринин фамилиясын атайбыз. Ошолордун арасында мен премьер-министр болом деп чуркап жүргөндөр бар. Ошолордун арасында мына мен болуп калдым деп чуркап жүргөндөр бар. Ошондуктан мен ойлоймун, ар бирибиз өзүбүздүн акылыбызга келишибиз керек. Биз бүгүнкү күндө Садыр Жапаров өзү жеке бүгүнкү күндө мыйзам толук иштей баштамайынча бир дагы адамды бир жерге койгон жок, назначение кылган жок. Себеби ал ушу мыйзамды толук сактайын деген аракетте иштеп атат.